ушул трибунадан жанагы көбүнчө эле кылмыш ишти козгоо беренелери жөнүндө айтайын дедим эле. Эми бул жакта прокуратуранын өкүлү айткандай, жана Минюст айткандай, жана ушул АККЧ институт айткандай, бул беренелер азыркы кылмыш кодексинде бар, ошон үчүн алып салууну мен сунуштайт элем. Ага токтобой мен өзүм практикам жөнүндө айтайын деп атам. Мен өзү 30 жылдан бери коомдук уюмда иштейм да, буга чейин мамлекет тараптан признание алып эле көптөн көп грамота алып жүргөм да. Анан акыркы жылдары Баткенде жүрөм. Мына депутаттар жакшы билесиздер, мына Марлен мырза жакшы билет, бул жерде Талиева эжеке жакшы билет. Менин Фейсбугумда жазган маалыматтан силер реакция кылып, анан кийин ошол өкмөткө биздин атыбыздан кайрылуу жасап, компенсацияларды алдырып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мындайча айтканда, биз сиздерге элдин жөнөкөй карапайым адамдардын муктаждыгын жеткизип атабыз. Мен азыр Баткенде жүргөндө бул мыйзамсыз эле укук корголор артыман жүрүшөт. Мына кече күн Ыдырыс Исаков барды. Бир машина артынан улашкан, ошо ойдон кеткен жок. Мен кирип чыккан үйгө милиция кызматкерлери кирип, ар бир үйдү коркутуп келет. Ар бир үйдү коркутуп келет. Кирип, бул мыйзамсыз эле. Кирип айтат, силер эмне ошол Гүлгакы менен сүйлөшөсүңөр, силер эмне өзүңөрдүн муктаждыгыңарды айтасыңар деп. Эми азыр мына мыйзам кабыл алынса, жөн эле жол ачылат да, жөн эле жол ачылат. Мени камаганга жол ачылат. Мага келип консультация алгандарга жол ачылат. Болуптур, мени 5 жылга камайт экен бул мыйзам аркылуу, Надира айым. А бирок менин консультациямы алгандар 10 жылга камалат экен да. Мына мисалы, азыр биз ошол жанагы адам укугу боюнча таркатма материалдарды таратканбыз. Элдер өзүлөрү кантип мыйзам бузулса, кайсы жака кайрылыш керек деген инструкцияларды алышкан. Биздин баракчаларды кармаган толгон токой бейбечара эмне жоопко тартылабы. Биз компьютер бергенбиз, коляска бергенбиз, а жерде логотиптер турат. Биздин уюмдун логотиптери турат, коомдук уюмдун логотиптери турат. Алар дагы жоопко тартылыш керекпи? 10 жылга камалыш керекпи? Ал логотип бул распространениега жатат го. Же туура эмес айтып атамын, Надира айым? Ооба, таратууга жатат. Биздин кылган ишибиздин ишмердүүлүгүн таратууга жатат. Бул Кыргызстандын баары ошого буга чейин бизден кызмат алгандар канча, пайда алган канча. Мисалы үчүн азыр биз 20 айыл өкмөттө таштанды ишкананын ишин киргизип атабыз. Ошол муниципалдык кызматкерлерин 200-үнө чейин ашык окутуп, аларга методикалык көрсөтмөлөр тараттык кагаз түрүндө. А эмне ошолор дагы жоопко тартылабы азыр? Ошолор дагы 10 жылга камалабы? Кантебиз? Биздин билимди колдонобу, колдонбойбу? Же биздин окууга келбейби? Болуптур, ушул мыйзам кабыл алынса, эртең менин окуума эч ким келбейт. Менин консультацияма эч ким албайт. Менин көргөзгүмө эч ким неметет. Бул адан сырткары. Мына азыр жанагы зордук, зомбулук мыйзамды сүрмөлөп атат Динара айым, депутат Динара айым, бул жерде саламатсызбы? Ошо мыйзамды ким иштетет? Ким иштетип атат турмушта? Ошо мыйзамды гендердик НПОлор иштетип атат. Биз немеге жерлерде милицияга барып изучууну салып аткан ким? Ошо мыйзамды жакшы иштетпейсиңер деп. Биз го изучуу, жана Надира айым комитетте выступать еттиңиз. Мен кылдаттык менен угуп отурдум. 0,01% коомдук уюмдарга тиешет дейсиз. Ал 0,01% укук коргоочулар го. Жалаң укук коргоочулар. Укук коргоочулар эртең биз ошол сотту туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, МВД туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз. Ал саясатка аралашты деген беренеге киреби мына мыйзамдын алкагында? Кирет да. Анда эмне бул мыйзам деген ошол коррупцияга аралашкандарды коргой турган мыйзам болуп калат да. Адам укугун бузгандарды коргой турган мыйзам болуп атпайбы? Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук? Жана мен кылмыш козгоо беренелер кирди деген карасам, вообще эстиң ой. Коррупция боюнча 3-төн 5 жылга чейин эле мамлекетте иштеген кызматкерлерге каралган. А биз тарапка адам укугун коргогон адамдарга 5 жылдан 10 жылга чейин. Элестетсеңер, адам өлтүрүү беренеси 8 жылдан 12 жылга чейин. Мени адам өлтүргөн адамга теңеп койгонда, бул мыйзамчы, бул сөз жок. Ошо себептен мен суранам сиздерден, бул мыйзамды кайтарбасаңыздар болбойт.